Биз азыр продуктовый магазиндебиз. Продуктларды алабыз, белок, углевод, клетчатка, жир баарын чогултуп алып туруп, анан буюрса югоруда жасайбыз. Анын баарын көрсөтүп берем азыр. Могул жерде мына килкалар бар. Килканын дагы мынакей изготовление масла деген бар, ошолор болбойт. Мынакей томатный соус дегендерди алыш керек да, ушулар жакшы пайдалуу. Негизи балык, эгерде балык болсо балык алсаңар болот, анан менде балык жок болгон үчүн, то есть бул жакта магазинде балык болбогон үчүн мен азыр килканы алып атам. Мына балык түрлөрүнөн ушулар бар экен. Бирок буларды бышырып жейди кезинде чийги жетпейт. Туздалган балык сыяктуу окшойт да. Ошон үчүн мен алган жокмун. Кууруп жей турган балыктардын түрү болсо жакшы болмок. Булар өтө бюджетный болуп келбейт да, бул балыктар. Балык основном белковый түргө кирет. Белок көп балыкта, балык, сүт, творог ушуларды алыш керек. Менде творог бар үйдө. Токтун жүрөгү. Бул белок аябай көп. Достор, эң пайдасыз продуктлар болуп, зыяндуу продуктлар болуп могулар эсептелинет. Кола. Экинчи түрү масса алып жаткан адам негизинен эле мондай продуктлар жеген болбойт. Любой түрү, любой колбасан түрү болбойт. Үстү, асты. Ушул основном организмде болгон бүттүк витаминдер жууп кетет, жейилип жаткан. Ошон үчүн кола, любой газированный суусундук болбойт да. Мынакей достор, эң пайдалуу жырлар болуп ушулар эсептелинет. Фисташки эң жакшысы бул адамга мелатонин, уйку безин бөлүп чыгарат. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biz булардан алабыз. Мына жаңгак полезный жир. Ойлогон эмесмин нече табалам деп. Нече табалдым дейт. Көрөсүң деп. Көрөсүң да. Бизге негизи неме керек болчу? Шоколад, овсяный шоколаддар бар, ошодон алайын деген, бирок мыякта овсяный шоколад жок болот, ошон үчүн өзүмө жаккан шоколадым бар, ошону алабыз. Mix деген. Шуну кет. Үйгө. Опа! Тырышып калды. Короче, азыр мындай кылабыз. Рис, күрүч менен гречка үйдө бар болчу. Ошол экөөндөн чогуу бышырабыз. Аны кандай план питания кылып жатам, ошондон полный көрсөтөм. Канча калория, канча углевод, канча белок, канча жир чыгат, алардын да көрсөтөм. Эмнелерди жеп атам, бир күндүк план питанияны көрсөтөм мындай айтканда. Так, гречка. Бүгүн азыр тамак пышканча, кыскасы тамак пышканча
Мынакей. Гречкаласы бышып қалды, монитор контейнер салабыз дагы. Спилканын үстүнө үчөөнө бөлүштүрүп коем. Анан бияка күрүч салынат. Ошо менен негизи үстү үйдө деле салат бар болчу, бирок могу лечону кошуп коебуз, ушинтип өтөбүз да үстүнө. Ошо менен гуляш мощный. Негизи завтрак ичейин дегенде, негизи завтракка 3 жумуртка, если болсо каша жесе болот. Овсяный каша, мүмкүн манный каша деле болот. Вот мен өзүм ошондой жейм. Анан перекуска смузи бар, аны дагы кийин көрсөтөм. Анан кийин неме бар? Обедке жанагындай гуляш. Анан ортосуна дагы перекус, ага дагы смузи, анан кийин кайра. Негизи 6 жолу ичилет. Ошо 3 перекус, 3 тамак ичем да. Анан кечке мал дагы неме желет. Гуляш, анан кийин кайра артынан смузи. Ошо менен алма салма кошулуп калат перекустарга. Ошо менен чогуу бүттүк белок, углевод, жир, жана перекуска кошосуз да. Эмелерди, жаңгак саңактарды бирткеле 10-20 граммдай эле алып жеп болсо. Ошондой болуп кошулат. Анан кийин ошо менен чогуу белок, углевод, полезный жир, клетчатка, жетиштүү калорий, 4000 калорийге жеткизгенге аракет кылабыз. Ошо менен чыгып калат буюрса. Ошондой азыр акыркысын көрсөтүп коеюн. Ошо менен бүгүнкү видео аягына чыгат. Мынакей гречка рис экөөдөн даяр болду. Мынакей достор, монитор холодильникке салып коебуз. Обед ужинга жейбиз. Салыштырып обед ужин жейбиз. 2 күндүк да болчу. Буну азыр жейбиз. Көрсөтөйүн деп атам кандай кылып жейбиз. Негизи салат деле болот. Үйдө салаттардан лечон менен көрөйүн дедим да кандай экенинчи. Анан ак нан эмес, кара нан жейбиз да, ыржанан. Мощный. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget. Ушундай порция негизи менин 3 жол жешим керек. Эртең менен кечинде түштө. Анан 3 жол перекус кылабыз. Ошо менен 4000 калорийге күнгө жетиш керек. 3800-дөн 4000-ге чейин жеткириш керек. Эгер жете албай кала турган болсом, масса кошо албай калам. Биринчиден, экинчиден бул ал эле эмес. Тренировканы да калтырбаш керек. Тренировка, как обычно, тренировка кылыш керек. Упражнениялар кылыш керек. Ансыз менин жеп жаткан тамагымдагы мага жир болуп кетет да. Эгерде мен тренировка кылбай койсом. Силердин абай карай болду. Көрүшкөнчө сак саламатта кала. Бул видеодо силерге пайдалуу болду деп ойлойм. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own.